мындайда КТРКда эмес, өлкөдө андай аракеттер жүрүш керек болчу. Өлкө билесиздер, эгемендүүлүктү алгандан бери бул демократия жолуна түшүп, бара-бара президенттен ыйгарым укуктар парламентке өтүп, биринчи аралаш башкаруу системасы деп кайсы бир олуттуу ыйгарым укуктар парламентке берилип, президент өткөрүп берип, бара-бара келечекте бул парламенттик өлкө болот деген ойлор көп улам байма-бай айтылып келчү да. Бул ушул өңүттө, ушул багытта көптөгөн, эгерде парламенттик өлкө накталай либералдык, демократиялык өлкө болуш үчүн мисалы 1000 кадам ташташ керек болсо, ошол 1000 кадамдын ичинде КТРКны коомдук кылуу бул бир кадамы эле да. Ал эми КТРКнын ичинде дагы ошол эки механизмди ишке ашырууга байкоочу кеңеш функциясын киргизүү, башкы директорду кайсы бир мөөнөткө шайлоо, ачык конкурс аркылуу бекитүү, президенттин түз башкармасы жок, түз тиешеси жок, ачык конкурс аркылуу көз карандысыз адамдар аркылуу бекитүү деген кадам. Бул дагы ички, эгерде кадамдарда 100 кадам болсо, ошонун бир эле кадам болчу да. Ошондуктан бул баягы бышпаган жумурткадай болуп, эгерде жумуртканы бышырыш үчүн сууга биз 10 мүнөт кайнатсак, ошонун 1 мүнөт эле кайнап эле ошо бойдон кала берген да. Болду. Ары эмес, бери эмес. Анан муну ушундай кабыл алыш керек. Азыр болсо мына улуттук макам бергенде момундай болуп кетет, тигиндей болуп кетет деп эми баары булар негиздеме жасашат да, мыйзамды кабыл алганда чиновниктер, мына жанымда депутат айым турат, Бакыган министрликтин башкаруучу жетекчиси турат. Чыңгыз мырза себептенде бул жалпы орун басар болгону менен жалпы маалымат каражатын баарын көзөмөлгө алат да. Антип булар эми негиздеме жазып айтканы менен улуттук кылганда азыр эчтеке өзгөрүлбөйт. Себеби мындай болуп келгенде, эки эле мисал келтирейин. Азыр ГКМБ мисалы өзүнүн угууларын мыйзамдаштырып атпайбы? Биз соттун чечими жок, түз укканга уруксат бергиле деп. Буга чейин алар деле угуп келишкен. Соттун чечими жок эле угуп келишкен. Бирок эми ошол эки ишти мыйзамдаштырып атат. Так кана ошондой эле КТРКда деле мыйзамдашуу жолу жүрүп атат да. КТРКда эч качан президенттин каалоосусуз, президенттин көзөмөлүсүсүз башкы директор шайланган эмес. Тарыхта бир эле жолу ошондой учур болгон. Ачык конкурс аркылуу чынында эле эч кимдин тиешеси жок, таасири жок. Бул 2010-жылы так гана жанагы төңкөрүш болгондо, ошондо Роза Исаковна жетекчи болуп келгенде, булар бүт баарын биз ачык кылабыз деп 15 байкоочу кеңештин мүчөсүн таптакыр көз карандысыз мүчөлөрдү алып келип, активисттерди алып келип туруп, коюп туруп, мына силер ачык конкурс жарыялагыла деп, ошондо эле биринчи жолу болгон. Анда да Кашаев мен өтүп кеткем, Бакиевдин тиги администрациясында иштеген адам өтүп кетип, чоң скандал болуп, ызы-чуу болуп, ичара. Эльвира Сариева анда байкоочу кеңештин төрагасы болчу. Ошо мен демократмын деп аткан Роза Исаковна өкө ал киши ага басым жасап, мына мен эфирде ачык эле айтам, аны мен көргөм өз көзүм менен. Басым жасап атып, өлүп баратса дагы Карыпбеков Бакиевдин адамы болбошу керек деп атып, мени билесиздерби, митинг кылып атышып киргизбей койгон. Өмүрүндө тарыхта президенттин таасири жок шайлоо ошондо болгон. И то отургузбай коюшкан. Андан башка учурлары Отурбаев ошол эле Роза Исаковнанын батасы менен келген. Андан кийин Отурбаев Алмазбек Шаршеновичтин батасы менен келген. Отурбаевтан кийин Раматлык Жумагулов Алмазбек Шаршеновичтин батасы менен келген. Жумагуловтан кийин Карыпбеков Алмазбек Шаршеновичтин батасы менен келген. Карыпбековтан кийин Жайнак Сооронбай Шариповичтин батасы менен келген. Жайнактан кийин Алиев мырза
бул Садыр Жапаровдун батасы менен келген. Анан кайсы өзгөрүү? Бир эле нерсе өзгөрүлүп атат. Мен толугу менен бул мыйзамды колдойм. Себеп дегенде бир эле нерсе өзгөрүп атат да. Ал жерде баш ортмо 15 адам бар болчу да, байкоочу кеңештин. Мен байкоочу кеңештин төрагасы да болгом, мүчөсү да болгом да. Ошол 5 киши, 15 киши. 15 кишинин ичинде бир 2-3 эле бир мындай өзүндө бир байкоочу кеңештин анча-мынча идеясы түшүнүгү болбосо, калгандардын баары эле өзүнүн кызыкчылыгы да. Отуруп алып эле өзүнүн кызыкчылыгы, майда чүйдө кызыкчылык. Машине сурамай, байкоочу эмеден, башка директордон өзүнүн бир туугандарын, жакындарын ошол жерде иштегендерди коргомой, ага крыша болмой, алардын талабын таламай, анан тиги эптеп эле ошо КТРден эфир алмай, программа алмай, өзү алып баруучу болмой, ушинтип эле отурчу да. Анан отуруп алып эле ошо байкоочу кеңеш башка директорду эзип эле отурмай, сен минтпейсиң, анан тигинтпейсиң, мындай кылбайсың деп антип отуруп. Азыркы мыйзам түп тамырымен ошол байкоочу кеңешти жоготконго эле болот да. Болду ошо тазаламай эле мыйзамдаштыруу да. Эми мыйзамдаштырыш керек. Болду. Бул мыйзам бир эле ошону алып келет. Эми улуттук киргизгенде 1000 сом кошулат экен деп негиздеме кылган бул шылдың эле нерсе да. 1000 сом деген бул 5 кофе. 1000 сом деген 3 такси азыркы күндө. 1000 сом деген 3 жол таксиге отурасың, 1000 сомуң жок. 5 стакан кофе ичесиң, 1000 сомуң жок. Эми бул шылдың нерсе да, туруп мынакей азыр баарына 1000 сомдон кошулат экен депчи. Негизи бүт маалыматтык стратегияны жалпы мамлекетте биз өнүгүүнү кааласак, аны түп тамырынан карап чыгыш керек да. Ошондо азыркы реформалар канчалык туура болуп атат? Азыркы реформа эчтеке бул реформа эмес. Мен мындай эле алып коечу, бул реформа эмес. Бул болуп аткан негизги нерсени мыйзамдаштыруу да. Эгерде мурда президент баягы тетиги байкоочу кеңешти көзөмөл өзүнүн баягы администрациясына байкоочу кеңешти көзөмөл кылгыла, 15 президенттен экен, 15 да кимден, ошол экинин баары өзүбүздүкү болсун, контролго алгыла, анан тигиге мешать этпесин, муну шайласын, тигини шайласын деп ызычуу кылып, момундай ызычуу болуп аткан, азыр түз эле болуп болду. Администрацияда отурган адам өзү башкарат, аппаратта отурган адам өзү башкарат. Ал киши же түз чалат, айрым учурда Чыңгыз мырзага чалат, болду ушинтип эле башкарат. Ошондой башкаруу болуп кирген да, анан жанагындай кылбай эле ошо бир ортосундагы эт менен тиги челдин ортосундагы нерсени алып коюшат да, байкоочу кеңештичи. Туура эле аны алып салыш керек. Ал кетти. Кеткени эми реформа болуш үчүн мындай кылыш керек да. Канча деген азыр мен мына Чыңгыз мырза отурат деп айтып кетейин. Бул жерге силерге да колдонуп айтып кетейин. Урматтуу Чыңгыз мырза, урматтуу президенттин аппараты азыр башкарып жүрүп аткандайынчы. Бул КТР эмес, деги эле жалпыга мамлекеттик жалпыга маалыматтуу каражаттарын азыр учурдан пайдаланып, толуктуу түрдө концепциясын өзгөртүп реформа кылыш керек да. Реформа кылганда кандай кылыш керек? Могул толгон токой жалпыга маалыматтуу каражаттарын баарын жоготуш керек. Мурда бийлик коркчу. Эгер азыр биз тийсек, эми ошондой эле болчу, азыр тиги тиякта бир тиги түптүн түбүндөгү бир Баткендин бир кычыгындагы же тиги Нарындын бир кычыгындагы кичинекей гезитти жаап койсо, элдин баары көтөрүлүп чыгып, мынакей ит болуп атат, куш болуп атат, мамлекеттик коопсуздукту ит кылып атышат, жаап атышат деп көтөрүп чыкчы. Анан баягы бийлик кичине алсызыраак болчу да, бийлик алсызыраак болуп, анан өзүнүн авторитетинен коркчу, өзүнүн упайын жоготкондон коркчу, тибей эле койчу мейли деп кете берчү да. 50 миллион сом акча жөн эле текке кетчи. Азыр миллиарддаган сом акча ар кайсы телеканалдардын баарына мынтип сарпталып турат да. КТРге, ЛТРге, башкаларга кетет да. Ошонун баарын чачыратпай, булар баарын бир концепция иштеп чыгып, мисалы мен КТРКны бир хаб эле кылып коет элем да. Башка телеканалдардын баарын жаап туруп эле, техникалык жактан жаап туруп эле. Мына могу жерде Маралда эмне КТРден жаман иштеби? КТРден жакшы иштейт керек болсо айрым учурлардачы. Иштегени, кеткен ресурсу ошо КТРге кеткен деги эле жалпыга маалыматтуу каражаттарына, массалык мамлекеттик жалпыга маалыматтуу каражатка кеткен каражаттарын силер 2% эле ишти алып барасыңар. 2% эле силер алып туруп мисалы жаап койсуңар да. Тил жерде деле азыр ыраттуулук болуп аткан, акча жок болуп аткан учурда ушундай кылса болот. Могу бир 15 байкоочу кеңешти алыш үчүн канча жол кетти. Мына президент келгенден бери мына 2-жыл кетип баратат. Айтты, эжек айтпады. Эже айтпады.
президент айтты эле сөзүнө тур депчи. Сөзүнө турганда ошол 15 кишини алыш үчүн 1,5-2 жыл кетти. Мынтип отурсак биз кыйратпайбыз. А түп табыры менен негизи реформага азыр муктаж.